Теңіз Асел, менімен аманыңыз. Асел, бурдагыдай жашайбыз. Эми эч качан ажырашпайбыз. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата кыргыз-өзбек кино жаратуучулары биргелешип тарткан Делбирим кино тасмасынын бет ачары өттү. Маңдайында турбай кете бериңиз, апа. Мен кемпир эмесмин. Кимсиң анда? Кызмын. Апа! Сулуу экенсиң. Болгону туфли кийип алсаң жакшы болмок. Бүгүнкү тереңирээк мындай мазмуну абдан терең берилген ошо Айтматовдун мазмуну. Ошонусу менен жакшы деп ойлойм. Абдан жеткизе ойношуптур. Кээ бир жеринде көздөн жаш чыгып кетти. Жакшы фильм. Эки өлкө биргелешип тарткан тасманын негизги бөлүктөрү Өзбекстандын Ташкент, Наманган, Кыргызстандын Балыкчы шаарларында тартылган. Узактыгы 1 саат 45 мүнөт. Чыгарманын мазмуну ошол бойдон сакталып, заман талабына бүгүнкү учурга ылайыктуу сүрөттөлгөн. Сценарийин акын драматург Керес Зарлыкова жазган. Режиссеру өзбекстандык Сарвар Каримов. Жакында эле бул тасманын ачылышы Өзбекстанда өзбек тилинде көрсөтүлгөн. Жыйынтыгын көрдүңүздөр. Анан өзбек кино менин айткан сунушумду колдоо көрсөтүшүп, анан Чыңгыз Айтматовдун ошо Делбирим тасмасын чогуу тарталы деп ошо именно Чыңгыз Айтматов Делбиримди ошо өзбек кино сунуштаган да. Кызмын? Сулуусуңбу? Апа! Маалым болгондой эле башкы каармандар Ильяз менен Байтемирдин ролун өзбек актерлору Адис Раджапов менен Улукбек Кадыров, Асел менен Кадичаны кыргыз актрисалары Элина Абай кызы менен Мадина Талипбек ойношкон. Жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым чыгармасын буга чейин эле окуп билип, маалыматым бар болчу. Анткени менин эң жакшы көргөн чыгармаларымдын бири да. Бирок эч качан Делбирим тасмасы тартылып, андагы башкы каармандын бири Аселдин образын жаратып калам деп ойлогон эмесмин. Дале түш сыяктуу сезилип, ишене албай турам. Абдан толкунданып жатам. Алдыда көрүүчүлөрдүн сын пикирин угууга да даярмын. Өтө катуу сын айтылбасына ишенип турам. Мен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган Делбирим кино тасмасында Байтемирдин образын жаратып жатып, абдан толкундандым. Аябай ойлондум. Анткени буга чейин 3 жолу тартылган экен. Өкүнүчтүүсү, мен бирин дагы көргөн эмесмин. Буйруса көрүп чыгам. Ошентсе дагы аракет кылып аткардым. Кандай болгонун көрүүчүлөр айтышар. Чындыгында Байтемирдей адамдар жашоодо арабызда абдан эле көп. Болгону биз байкабайбыз. Мага өзүмдүн образым абдан жакты. Зор мәңгі yoqtu. Ben size kıcıram. Маған Байтемирдин көз карашы ушундай бир жумшак, ушундай бир адамгерчилик көз карашы бар экен. Ошон менен Байтемир да мага жакты. Мосфильм тарткан Мен Тяншан кино тасмасынын алгачкы съемкалары 1971 жылы октябрда башталган. Тасманын негизги бөлүгү Балыкчы шаарында, Төө ашуу менен Долон ашууларында, үйдүн ичиндеги окуялар Москвадагы павильондо тартылган. Бир жыл ичинде тартылып бүткөн тасманын бет ачары 1972 жылдын октябрь айында Борбор калабыздагы Россия кино театрында өткөн. Мында башкы ролдордо Ильязды Дүйшөн Байдөбөтов, Аселди Динара Чоочунбаева, Кадичаны Назира Мамбетова, Байтемирди Сүймонкул Чокморов аткарышкан. Ала кетип турасың го. Эртелеп жыла бергин чоң эне. Мен чоң эмесмин. Анан кимсиң? Кызмын. Кызмын. Сулуусуңбу? Сулуусуңбу дейм. Бутуңда туфли болгон демне. Бүгүнкү жумурай журтка, бүгүнкү жаштарга, бүгүнкү Айтматовдун күйөрмандарына жооп бере турган жакшынакай тасма. Мен ушул тасманы тарткан
топко ыраазычылыгымды билдирем. Жакшынакай актерлор жакшы ойногон, баары бирине бири Ильяс жакшы ойногон. Демек 1972 жылы Мосфильм киностудиясы Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалым чыгармасынын негизинде Мен Тяньшан тасмасын тартса, 1977 жылы түрк режиссеру Атиф Йылмаз түрк актерлору ойногон Кызыл жолук жалжалым тасмасын тартып, 1978 жылдын 11 ноябрында элге тартуулаган. Эске сала кетсек, Кызыл жолук жалжалым повестинин негизинде Ашуу тасмасы тартылган. Эки өлкө биргелешип тарткан бул Делбирим кино тасмасы 4-чү ирет тартылышы. Adını söylemezsen gitmem. Asya. Канча тасма, канча ирет тартылбасын, Мен Тяньшандын ийгилигин азырынча эч бири кайталай албагандыгын көрүүчүлөр белгилеп келишет. Анткени көрүүчүлөргө аталган тасма маркум Дүйшөн Байдөбөтовдун аткаруусунда сиңип калгандай десек, жаңылышпайбыз. Кундуз Пегарстанова, Абдулла Сусенов, Маданият жаңылыктары.